Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Жайдын аптабында эл жаратылышка ыктап жайлоолордо эс алып жатышат. Учурда тоодон жергиликтүү элди да, чет элдик туристтерди да көп көрө аласыздар. Биз ушул Ысык көл районундагы Кырчын жана Чоң Ак суу жайлоолоруна сапар тартып жатабыз. Андагы ажайып кооз табиятты биз менен бирге көрүңүздөр. Абасы таза, суусу мөлтүр, керемет жайлоо миңдеген туристти суктандырып өзүнө тартууда. Сиздер кооз жаратылышты баалап баркташыңар керек. Мындай баа жеткис байлык көптөгөн өлкөлөрдө жок. Чет элдиктердин берген баасы жергиликтүү элди ойлондуруп, мекенге болгон көз карашын өзгөртүп жатат. Жаратылышты ушундай көркөмдөп кандай бактылуусуңар десе, анан биз мисалы мен ойлойм да, ушу баягы колдо бар алтындын баркы жок. Карасаңыздар, кандай мындай жер жокко дейм дүйнө жүзүндөчү. Абасы эле кандай керемет. Ар бир жердин тарых таржымалы бар. Сай үстүндө тоон кеп кетип, анан бияка келип суу токтолуп, ошондон Кара көл деп көл болуп калыптыр. Кырчын жайлоосу көпчүлүккө көчмөндөр оюндары аркылуу таанылганын жакшы билесиздер. Учурда анда ар кандай кызмат көрсөтүүлөр уюштурулуп жатат. Боз үй тигилип, жеңил курулмаларды салып, эс алуучуларды кабыл алгандар, ат мингизип каражат тапкандар бар. Тоо жергиликтүү тургундарды багып жатат. Жылдан жылга опыт алып дегендей адам такшалып, эл менен кандай иштешип, кандай мамиле түзүштү үйрөнүп, жылдан жылга ушул конок бейил болуп, конок тосконду өздөштүрүп келаткан жолдобуз, Кудайым буйрса. Эске ала турчу нерсе бул жерден биринчиден тазалыкты эске алышыбыз керек. Тазалык, андан кийинки тартип. Кымыз ичип, таза абада дем алып, жаратылыш койнунда жөө басууну жергиликтүү эл жайлоодо эс алуунун негизги артыкчылыгы деп эсептейт. Ушул жака келип, таза абада басып, ошондой эле мынакей биздин куда сөөктөрүбүз да отурушат бул жерде. Алар менен да ушинтип кымыз ичип, сүт ичкени келип турабыз. Апта сайын келгенге аракет кылып, кээде баягы конокторубуз келип калганда дагы, же болбосо баягы тең жуштар болсо дагы ушул Кырчын жайлоосунун кооздугун, жаратылышын көргөзөлү деп ушу конокторубузду да алып келип турабыз бияка. Бизге абдан жагат. Ошондой эле мына ушул акыркы күндөр баягы мурда тиги Россиядан, Казакстандан эле баягы туристтер келсе, азыр болсо башка чет мамлекеттерден дагы келе башташты. Бул бизди аябай сүйүндүрөт. Анан алардын айтуусу боюнча ушунчалык биздин жаратылышты ушундай көркөмдөп кандай бактылуусуңар десе, анан биз мисалы мен ойлойм да, ушу баягы колдо бар алтындын баркы жок дегендей, чын эле баягы биз өзүбүзгө кичине мындай эме болот болуш керек. Анан дагы ушул жайлоодо дагы көп бир эмелер пайда болсо деп ойлойм, баягы кызыктыруучу да жайлар, анан өзгөчө ушу дагы жолдору бир оңолуп, эме болсо ушу туристтерге да абдан жакшы болот эле да. Бул жерге биз түштүк жергесинен келип калдык. Мен биринчи жолу келишим. Бул жердин абасы аябай сонун табигаттын ыраса сулуу жер экен да. Туристтерди чакырып тааныса кыргыз элинин жүзү деп ойлойм да. Адамдар да ушунчалык меймандоз, кичипейил, аябай жакшы адамдар экен. Мына аккан дарыялары карагыла, тегеле бир баа жеткис жаратылыштын сулуулугу ушул жерде турат да. Hello. Hello. Good afternoon, everyone. Hello. Welcome to Kyrgyzstan. Yes, thank you. Where are you from? I'm from South Korea. Түштүк Кореядан келген меймандарыбыз экен. Чет элдиктерди эң негизгиси жаратылыш кызыктырат. In Kyrgyzstan? Yes. I came here, so if I have a time, I try to. Кыргызстанга алгачкы жолу келип олтурам. Мен көп саякат кылууга аракет кылам. Бул жер керемет жаратылышка ээ экен. Эли жөнөкөй. Кыргызстандын кайсы жерине барбайын, баары жагып жатат. Өлкөңүздөрдүн ар облусун жактап калдым. Нарындагы көлтөр, чүйдөгү аларча капчыгайында, Ысык көлдө да болдум. Дагы кандай кызыктуу жерлер бар болду экен деп сапарымды улантып жатам.
Сиздердин өлкөнүн ар бир аймагына баруу максатым бар. Көп күндөн бери жол жүрүп чарчадык. Бирок ага карабай сапарыбызды улантабыз. Эми Кыргызстандын түштүгүн кыдырал деп турабыз. Nice to meet you. Жайлоодон жергиликтүү тургундар чет элдик туристтер менен бирге жайкы эс алууну көңүлдүү өткөрүп жаткан лагердин балдарында жолуктурдук. Алар кызмат учурунда каза болгон жана жаракат алган аскер адамдарынын балдары экен. Өзүм биринчи жолу келдим маяка. Жактым ага. Эмнеси жакты? Природа сонукен, тоолор сонукен маяк, полный. Мне очень нравится тут природа, всякие фрукты, ягоды, очень нравится. Тут речка еще есть, играли в разные игры. Ошо каза болгон, ошо жаракат алгандардын балдары, ошондой эле көп балалуулардын балдары льготный деп коебуз. Мына ошолардын балдарын ушул жерге алып келип, ушу кырчынга алып келип, ушул жерден бери дем күч алсын деп тоону көргөзүү. Кырчынды тандалса да. Кырчынды тандаганыбыз анткени бул кырчын биздин Кыргыз элиндеги эң эле бир татыктуу жерлердин бири болуп эсептелет. Ошондуктан ушул жерге алып келип балдарды тоону көргөзөлү деп. Эң негизгиси ушу биздин ушу балдарыбызды мекенди сүйүү, элин жерин сүйүү, ата энесин сүйүү маселеси. Эми бул жердин таржымалына токтололу. Керемет жердин кенен сөз кыла турган тарыхы бар. Биз азыр ушул кырчындын тарых таржымалы тууралуу ушу жергиликтүү тургун Мокен Сыдыков агабыздан маалымат алган турабыз. Айтсаңыз ушул кырчын деп алган ушу этимологиясы, ушу аталышы эмнеден кабар берет негизи? Эмне үчүн кырчын деп аталып калган? Кырчын, жаштык экөө бирдей эле мааниден түшүндүрсө ал убакта тоо таш, өсүмдүктөр, карагай, кайың, шалба баардыгы жаш болуп көрүнсө керек. Ошон үчүн бул туура эле коюлган ат бошкер кыргыздар тоо ташка, бала бакырага ат койгондо. Демек ушу жаштыкка байланыштырылган экен да? Терең ойлонуп туруп койгон. Кырчын жайлоосу да турабыз. Бул жер өзү керемет жер. Совет орунда бул жерде көп адамдар, мамлекеттик башкаруучулар келишкен. Брежнев менен Эрке Халевин Коккинен келген жер. Финляндиянын президенти болгон. Садыр аке ушунда башка элдер менен, башка уруулар менен ушул жерде эс алышып, Кыргызга байланышкан баардык маселелерди ушул жерде чечкен. Бул жер өзүнчө бир сонун керемет анан касиеттүү жер. Мына сол жагыбызда Калыбулдун кайкысы дейт. Оң жагыбызда болсо Сүттү булактын башында көл бар. Биз көрсөтүп аткан өзөн Кичи Ак суу дейт. Анан барып бул көлгө куят. Көп дөбө бар. Мына Морекил дөбөгө окшогон дөбөлөр бар. Көрсө бул дөбөлөр мындан 2000 жыл мурда жашаган сактардын мүрзөлөрү экен. Азыр барыңар билебиз, окуганбыз. Кыргыздар айтат, 50 жылда жер жаңы, 100 жылда эл жаңы дегенге мен чындап ишендим. Мына ушул жерлер дагы азыр биз балагызга караганда өзгөрүп баратат. Райондун малчыларынын майрамы жыл сайын өтчү. Бул өзүнчө бир майрам болчу. Мына ошол жерде республикадан артисттер келчү. Малчылардын майрамы деп атайын. Малчылардын майрамы деп. Асанкул Шаршентти биринчи жолу ушул жерде келип концерт бергенде мен көргөмүн. Ошондо ал жаш киши болчу. Биз болсо такыр бала элек. Ошол такыр унутпайм, ошол эсимде бар. Сапарыбызды улап Кырчындан Чоң Ак сууга бет алдык. Ал жактын көпчүлүк бөлүгү капчыгай. Кырчынга салыштырмалуу жолу татаал, бирок жаратылышы андан кем калышпайт. Здесь очень красиво в Киргизии. Биз Красноярск шаарынан келдик. Кыргызстан бир да өлкөгө окшобогон өзгөчө жаратылышка ээ өлкө. Былтыр келип кооз жерлерге суктанып абдан таасирленгендиктен быйыл да келип отурабыз. Жыл сайын келүүдөн тажабайт окшойбуз. Бул жердин өзгөчөлүгү тоолор бийик, карагайлар арбын, чоң суулар көп. Элдин кичипейилдиги дагы бизди абдан кубандырды. Баалар жогору эмес, тоону ат минип аралаган жакты. Бул жердин жаратылышы тууралуу курбуларыма кайра-кайра айтып, кызыктырып жатам. Сүрөт видеолорумду көрүп суктанып жатышат. Чет жерде эс алганы келген тааныштарымдын баарына ушул жерге келүүнү сунуштайм.
поход тут идти просто классно. Мурда Григорьев капчыгай деп аталса, азыр Чоң Ак суу деген аталыш элге кеңири тарады. Жайкысын шараккан суунун көпчүлүк бөлүгү 5 айылга бөлүштүрүлсө, калганы ысык көлгө барып куят. Ал эми башка мезгилде толугу менен көлгө барып кошулат. Капчыгайдан жогору тарапта жайлоо. Кыргызстанга экинчи ирет келип олтурам. Бул жолу ушундай кооз өлкөнү көрсөтүү үчүн эжемди кошо ала келдим. Сиздер кооз жаратылышты баалап баркташыңар керек. Мындай баа жеткис байлык көптөгөн өлкөлөрдө жок. Жергиликтүү элдин тарыхы бай экенинен мурда эле кабарым бар болчу. Соңку 2 жылдан бери аны менен жакындан таанышып келатам. Европадан келген эс алуучулар менен жергиликтүү элге оюн уюштуруп, аларга кыргыз элинин сый урматынын белгиси катары ак калпак кийгизип сапарыбызды уланттык. Быйыл коңшу Өзбекстандан келген эс алуучулар кыйла көбөйдү. Sharoitlar zo'r, yaxshi. Servis yaxshi, lekin yana bittikda qilish kerak. Servis yaxshi. Hali sanuzillarda yaxshi qilish kerak. Issiq suv, sovuq suvlar qilish kerak. Ha, elchi odamlar. Ha, odamlar zo'r. Добрый. Mehmonlarga bo'lgan muloqoti, bir-biriga bo'lgan odamgarchiligi, do'stligi zo'r. Hamma yoq yaxshi, sharoitlar yaxshi. Toza havoda, havolar zo'r. Alloh bergan ekan, gap bo'lishi mumkin. Франциядан, Америкадан, ошондой, Италиядан ошол улуттундагылар жазга мал көп келет. Март, апрель, май, июнга чейин ошолор көп келишет. Андан кийин уже сезон жакшы башталганда биздин казак бир туугандар келет, орустарыбыз келет. Ошол Аравиядан көп келип атат азыркы убакта. Сууга карап келет го дейм, суу жээктеп эле отурушат. Көлгө түшкөн арапты эле көрбөйбүз, бүт эле тоодо жүрүшөт. Суктанып эле ушу жанында эле отурушат, суунун жанында эле. Биз азыр ушул Чоң Ак суу жайлоосунун эң эле бир керемет жери болгон Кара көлгө сапар тартканы турабыз. Бир 5 чакырымдай аралык бар экен. Чыңгыз мырза бизди ушул ретро унаасы менен жеткирген жатат. Кара көл Чоң Ак суунун жогору жагында жайгашкан 3 көлдүн бири. Ажайып кооз жаратылыш кино ишмерлерин да суктандырып, чыгармачыл адамдарга эргүү берип келген. Ата бабабыздын жайлоосунда жайлайбыз, биз да жыл сайын келебиз. Бул кино, бул көлдөн ак кеме тартылган кино, Көкбөрү киносу аягы ушул жерден тартылган, Мекен деген кино тартылган. Биздин ата бабаларыбыз айтып калган, илгери тетирик сай үстүндө тоон жеп кетип, анан бияка келип суу топтолуп ошондон Кара көл деп көл болуп калыптыр. Баары эле ыраазы болуп кетип атат. Укмуш кооз экен, Швейцария экен деп айтып атышат, кооздук боюнча андан да ашып кетет экен деп атышат. Кичи мекеним Токтогулдан болом, бирок көп жылдан бери Москвада жашайбыз. Канча жерге барсак дагы, канча дүйнөнү кыдырсак да, биздин Кыргызстандай керемет жер жок да. Бул жерге келгенде даже көзүбүздөн жашагат негизичи ушундай керемет жерди биздин ата бабалар бизге мурас катары таштап кетти да. Анан эми биздин эң негизги эмебиз баягы бизден кийинки муунга ушул нерсени ушул бойдон мурас катары таштасак деп эметем да. Анан өзүбүздүн балдарга, мына балдарыбыз Москвада төрөлүп, ошол жакта чоңойсо дагы биз жок дегенде 1 жылда бир ушундай керемет жерлерди көрсөтүп, кыргыз ким болгон, кандай жерлерибиз бар, ошон аракет кылабыз келип кеткенгечи. Мисалы карасаңыздар, кандай мындай жер жок го дейм дүйнө жүзүндөчү. Абасы эле кандай керемет, мисалы. Ушундай кенен дем аласың да. Албетте, алыста жүргөндө кичинекейбизде эми Кыргызстанда чоңойсок деле, бирок мынчалык барктачу эмес экенбиз. Анан чет жакка чыкканда тилибизди барктап, жерибизди, элибизди, мекенибиз бул өтө бир жөндөн жөн айтпайт экен да, рай на земле депчи. Действительно бул жер бул өзүнчө эле бир билбейм. Сөз менен айтып жеткиргис ошондой жер Кыргызстаныбыз. Бул жайлоодо 5 жылдыз мейманкана, туристтик инфратүзүм жок. Бирок ага карабай жаратылышты көрүү үчүн келгендер жылдан жылга көбөйүп баратат. Керемет жайлоо менен кең пейил эл туристтердин агымын арбытты.